жестко сүздүм аны. Кичинекей баланы. Алып барайын больницага. Айдоочу эки баланы сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Бүгүн 11 октябрда саат 11:00 чамасында Бишкек шаарында жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Профсоюз жана Мессарош көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз айдоочу эки баланы сүзүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында айдоочу кырсыктан кийин токтобостон окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Жабыркаган балдар ооруканага жеткирилгендиги кабарланууда. Медакадемиянын маңдайы Акымбаева Советский уже 23-25 минутта болду. Тосуп турат регулировщик. Кийимдерди өткөрүлөт, неизвестно. 10 октябрдын кечинде Бишкектеги Акымбаева көчөсүндө чоң тыгын жаралды. 10 октябрдын кечинде Бишкектеги Акымбаева көчөсүндө чоң тыгын жаралды. Айдоочулардын бири видео материалды Кал-центр Кактус медиага жөнөткөн. Анын айтымында болжол менен саат 19:45 жөнгө салуучу унааларды болгону Байтик Баатыр көчөсү аркылуу өткөрүп жаткан. Ал эми өзү тыгында 25 мүнөттөй турган. Афганистан Пакистандын ортосунда согуш башталганы кабарланууда. Афганистандын аскер күчтөрү Пакистандын аба соккуларына жооп беретинде чек арадагы 7 провинцияда пакистандык күчтөр менен кагылышты. Афган армиясы Пакистандын 7 чек ара постун заматта басып алынганы айтылууда. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Негизи отчетко менин замым бармак. Бизде зам барат деп айтканбыз. Биздин зам барып Абдыкулов Кубаныч Өскөнбаевич. Мен биринчи орун басарым, ал барганда заседанияга кирбей коюп айтышат, жок, начальник өзү келсин деп. Мен инспекциядан анан ошол жака барган. Эми баарына кызыктуу да, кечеги окуялар боюнча ой пикириңизди айтып, эми комментарийлерди эле окуп атабыз. Көпчүлүгү сизди колдоп кетти. Мисалы, эң кызыктуу эле комментарий бул өч алуу болду деген. Сиз кандай ойлойсуз? Эми мен ага өч алды деп өзүмдүн пикиримди билдире албайм. Анткени аны эл билет, эл карайт, эл өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Ооба, буга чейин ортобузда нарушение боюнча жол кыймылынын коопсуздугун бузган үчүн бир айдоочу тонировкасы менен чыккан убактар болгон. Бирок эми ал негизи менин оюмча жумушка тиешеси жок деп эсептейм. Мен ал жака келатканда ал деле оюм жок эле, өзүмдүн отчетумду берейин деп. Бирок бизде регламент бар. Регламент боюнча менин отчетум протоколдор боюнча, взыскание боюнча ошолорго даяр болуп келгенбиз. Бирок капитал боюнча бизге канча акча каралган, ал боюнча мен караштырып кагаздан дайындаган эмес. Эми ачык сөз. Анткени мен башка нерсеге даярданып келгем. Анан орто жолдон ушундай суроолор болду. Эми ал балким менде катам бар. Мен да аны билип так маалымат алыш керек болчумун. Бирок эми ушундай окуя болду. Мен аларды эч кимисин күнөөлөбөйм, же болбосо өзүнүн өчүн алды деп так эсептебейм. Аны эл көрөт, эл өзү оюмча баасын берет да. Анан ошол эле комментарийлердин ичинде, мисалы үчүн, сиз өзүңүз айтпайсыз, менде катам болуш керек депчи. Ошол каталардын бири катары сиз ошол мен жөн гана орус тилинде даярданып келгем, орус тилинде гана жооп берем дегениңизге көпчүлүгү дагы айтып атышат. Жакшына эле сөйлөйсүз кыргызча. Эмне принцип болду ал жерде? Принцип деле жок, бирок мындай адам баласы менен отуруп жөнөдүшкөндө кыргызча сүйлөшө алабыз. Бирок юридикалык терминдер менен кагаз түрүндө сүйлөгөндө кичине каталар кетип калышы мүмкүн. Мен кыргызча ката кетиргенден көрөк таза орусча катасы жок сүйлөгөн менин оюмча туурагуу деп эсептейм. Сиз менен мынтип сүйлөшө берем. Же өзүмдүн кызматкерлер менен, коллегаларыбыз менен, достор менен, бирок таза термин менен, юридикалык терминдер менен сандарын так маалымат бергенге мен ойлойм кыргызча сүйлөп кичине ката кетип калсам, ал мен үчүн
чоң бир катачылык болуп калышы мүмкүн да. Андай ката кетирбеш үчүн мен ошол үчүн орусча ачып бергенге туура деп өзүмдүкүн эсептейм. Дагы бир мындай провокациялуу суроо болушу мүмкүн, бирок бул эми интернет тармагында жүргөн маселе. Мисалы үчүн ошол эле кечеги сиз менен сизди катуу такалаган депутат байке, анын уулу жакынкы күндөр эле сиздин мурунку кесиптештериңиз аркылуу кармалган экен. Ал бул окуяга чейин болду же бул окуядан кийин болду? Бул окуяга чейин болду. Сиздин тиешеңиз бар жок? Эми ал мыйзам чегинде каралган иште. Негизи мисалы үчүн мурунку окуяга айтсак, ошол байке мененчи, сиз аны токтоттуңуз, принципиалдуулук көрсөтүп, камерага тартып, анан ал киши сиздин тарбияңызга да асылып кетпедиби? Мурун ооба, 1 жыл мурун айтылган, сен ата-энең атаң сага тарбия берген эмес деп ооба, андай сөз айтылган, ал сөз тармакта деле бар. Бирок кандай тарбия мага атам бергени, менин оюмча ал жактан айтыла турган жер эмес деп эсептейм. Анткени тарбия ал жактан билинбейт. Тарбия адам баласы адам менен сүйлөшкөндө, чогуу иш алып барганда ошондо билинет деп эсептейм да. Менин оюмча атам мага жакшы эле тарбия берди. Маршрут Айнжик. Право за поворотом принято остановиться. За поворотом принято остановиться. Саламатсызбы? Милициянын капитаны Муратбеков Нурсултан. Сизди токтотконубуздун себеби коруңуз чок кетип баратасыз биринчиден. Экинчиден алдыңкы айнектериңиз караңгылап отурсуз. Мүмкүнчүлүк болсо документ өтүп коесузбу? Аты ким? Нурсултан. Азыр. Чалбай эле болот, жардам берип кетесизбизге. Азыр. Алло, апа. Баягы ким эле? Аяш ата. Ошого чалыңыз. Бакта тосуп отуруп. Чалсаңыз апа, азыр. Азыр 1 мүнөт. Эч кимге чалбай эле койсоңуз болот. Мыйзам баарына бирдей. Азыр чалып. Апа. Чалыңызбы? Албай атат. Жардам бере албайт. Апа чалып коесузбу? Эртеп коесуз байке. Азыр. Апа чалсаңыз, башка бирөөлөр бар, чалсаңыз апа. Жол эрежесин бузсаң апаң да жардам бере албайт. Кайгуулуу милиция айдоочулар сабак алчу ролик жарыялады. Бул видео менен кайгуулуу милициясы мыйзам баарына бирдей эмес экенин, жол эрежесин бузган айдоочу чоң кызматтагы таанышы да жакыны да жардам бере албай турганын түшүндүргөн.